Бүгін үйде субботник өткөрүп атабыз. Суббота воскресенье бош болгондо эле ушу огородко аралашмай. Бизде огороддон көп эмелерди өзүбүз алабыз. Баягы сабиз, пияз, бадыраң, помидор, болгарский дегендердичи. Бул огородду основном мен жубайым карайт, чындыкты айтыш керек. Мен дем алыш күндөрү, анан жумуштан кийин ушул суу коюп берем, кыя турган, тазалай турган жери болсо ошолорго жардам берем. Эрмек. Аны албай эле башына эле эме кылып койсуң. Бул Баткен областык соттун кызматтыгы. Азыр аялым экөөбүз эле деди. Себеби балдар чоңойду. Кызым турмушка чыккан 4 балалуу, андан кийинки уулум 2008-жылы үйлөнгөн. Ал 2 балалуу иштеген эмелер менен. Андан кийинки биз кичине студент. Азыр Бишкекте юридический академиянын бакалаврын бүтүп, магистратурасында окуп атат. Бир багып алган кызым бар. Эми сөз багып алдым деген прям смысл эмес. Бир тууган кайным өтүп кетип, анын кызы калган кичинекей. Мен өзү бу жерге Баткенге 2004 келгем. Судья болуп. Анан 2013-жылы төрага болгондон кийин баягы судьялар алмашып, баягы семья чоңураактардан мен болгонума, жашы улгайган болгонума, анан кийин бул үйдө коллектив мага берген, ошондон бери жашап келатам. Мен атай келгенде бир велосипед сатып алгам. Бош убакытта ошо велосипед айдап кыма кылып коям. Кандай? Bir saat, 1,5 saat, 5 kilometreden kem emez. Aydayım ошону. Gelin. Qanday, salamat, yaxshimi? Densoqlik yaxshimi? Şükür. İşler bol batabı, bol şakalar tinch. Sizni ko'ra qolib uchrashib qo'ying deb nima qilganim. Yaxshi, rahmat, yaxshi. Ajike, biz ekөөбүздү bir tug'andar же болбосо bir ag'ayini tanıştırgan жок. Taqdir tanıştırdı. Taqdir tanıştırdı. Nasip tanıştırdı. Allah'a şükür. Endi bundan keyin de ag'ayini olup jüre bereylik. Xudo xolasa, Allah taala şuga jetkisin, şunday sizlerde insanlar ko'p. Aylanib, ma'qul, rahmat. Bu şunday insan, aş kılsanız aş değil. Başınızga bir oğur iş düşse jardan beredi. Көңүл сурайды, материал жардам берет. Bir окуя, мисалы бирөө ушундай үйдү талашып калды. Үйдү талашып калганда туура эмес өкүм чыкканда бул киши ошону далилдеп сот баягы мыйзам шенемдүү баягы жөнөкөй бейчара адамга пайдасына чыгарып берди да. Barmozuna geldik mi? Kollegalar Aray Şardık sottun töregalарын çakırıp сүйлөштүк. Себеби жыл аяктап келатат. Ошону азыртан эске алышыбыз керек, эртең кеч болуп калат. Себеби жылдын жыйынтыгында биздин сапат дагы өткөн жылдагылардан начар болбош керек да. Сооронбай Кубашты көп жылдан бери билем. Ал киши менен жанаша, ал киши бул облус сотто ошол жерде иштеп жүргөндө мен электүүлүктө төрага болуш дегенмин. Бул киши мыйзамды билген киши. Ошол кезде эле эгер суроолор болгон болсо, аны терең ойлонуп, мыйзамдын чегинде жооп бергенге аракет кылат. Аны как адам катары ал ошол ишин так билген. Боорукер ошол кезде эле мыйзамды катуу талап кылган жакшы киши катары билем. Бүгүн каралган административдик укугу боюнча 200 каралат. Саат 14-кө койгонбуз. Адетте кечээ ал Кызылкая шаарынан келишет экен, алыстык кылып калат деп. Саат 14:00-гө дайындаганбыз. Соцзащита адвокаты сөзсүз болуш керек. Себеби анын зрениеси көрбөй турбайбы? Ошону эме кылгыла, обеспечить эткиле. Саат 2-ге даяр болсун. Мен өзү судьялык кызматта 1989-жылдан бери Базар Коргон районунан баштагам, районда судья болуп. 8-апрель 2004-жылы ошондон бери ушул жерде судья болдум. Андан кийин төраганын орун базары болуп, уголовный иштер боюнча коллегияны башкардым. Андан кийин төрага болдум. 2010-жылы Конституцияга өзгөртүү киргизгенден кайрадан назначение болбоду. Ошондо конкурска катышып, кайра өтүп, кайра келип
төрага болуп иштедим. Азыркы конституция боюнча бир эле жерде төрага бир эле мөөнөткө 3 жылдык мөөнөткө иштегенге укугу бар. Төрагалыкты тапшырып, бүгүнкү күндө кылмыш жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү соттук коллегиянын төрагасы, ошол эле моментте төраганын орун базары болуп иштеп келатам. Таптаза судейский стаж 20 жылдан ашты да. Негизинен менде кылмыш процессуалдык кодекси, кылмыш жаза кодекси колдонулат. Бүт бардык өзгөртүү, толуктоолор монтип болгон кайсы күнү мыйзамдын күчүнө киргенден баштап киргизилет дагы монтип белги коюп коем. Ошол себептен бул эскирип калган, анан кийин баягы өзүнүн формасын өзгөртүп, мындай семирип бараткан ошондон да. Кыргызда бир жакшы сөз бар, акыйкат болсоң адилеттүүлүк орнойт деген. Мен ушул сөз менен эле айттым окшойт. Биринчиден бул судья адилет болуш керек, билимдүү болуш керек. Анан жүрүш турушу менен башка адамдарга мүмкүн болушунча үлгү болуш керек. Жалпы эле мына финансылык жактан көз карандысыз дегенге эртерээк болуш керек. Менин өзүм бул жеке пикирим. Бирок сот системасынын бюджети жылдан жылга өзгөрүп, анан өзгөргөндө да мына жакшылык жагына өзгөрүп баратат. Бүгүнкү күндө айлык акылар убагында берилет. Анан бүт бардык сотто иштеген судьялар и аппарат кызматкерлери оргтехника менен, компьютер менен жана ксерокопия менен көп эме кылып, азыр өзүнчө камсыз болуп калды да. Бюджет жагынан ушуну айтсак болот. Отуруңуздар. Соцзащитада да өзүбүздүн жасаган жумушка жасаган мамиледенге байланыштуу. Себеби дегенде, мисалы үчүн баягы телефонный звонок деген бар, башка деген бар, ошолорго көңүл бөлбөстөн мыйзамдын чегинде ишибизди алып барсак, бизди мыйзам гана сактайт. Сыйлык бул Кыргызда бир жакшы сөз бар, кайра жоопкерчиликти күчөтөт экен. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын алганда Алмазбек Шаршеевичтин колун кармап, анын колунан алыш бул мен үчүн аябай чоң сыймык. Бул жалпы областтагы сот системасынын кызматкерлеринин жыйынтыгы деп мен эсептеп, келгенде ошону айтып, түшүндүрүп эме кылдык. Жолуккандар ушундай деп айтышты, сыйлык сиздики, сыймык биздики дегендей кылып. Значит, мен чогуу бирге иштеп, коллегаларым менен эме кылганыма сыймыктанам. Гол, облсот 2-0 со счетом выиграл. Вторая команда заходит. Мурда жаңы уюшулуп, оюнду жаңы баштап эме кылып атканда, жөн эле баягы ден соолук үчүн, кичине кыймыл үчүн эме кылып атсак, бул күндөрү областтагы күчтүү структуралардын арасынан 2 жолу биринчи местаны, калган убакта 2-нчи орунду алып келатабыз. Биз экөөбүз бири-бирибиз менен жолуккан да эмеспиз, сүйлөшкөн да эмеспиз. Кайненем таап эле анан кийин таанышып кеткен күнү анан бул алып кетип калды. Эми шартка жараша болуп атат да. Может, жаптырса жаптыргандыр, ким билет. Анан мен да али таш түшкөн жеринде оор дегендей бар отуруп калып, 6 күндөн кийин бул кетти, ошо боюнча 6 айда келди. Ошо боюнча 37 жыл болду. Мен мунун судьялыгы менен сыймыктанам. Базар Коргон, Жалал Абад, Баткен. Базар Коргондо 3 жыл жашадык, Жалал Абадда 10 жыл жашадык, бу жерде 14 жыл жашап атабыз. Чай даярбы? Даяр. Мен түшүнүгүм боюнча мунун иши жооптуу да, кооптуу дагы. Жооптуу дегеним бул эми ар бир ишке өзү так чечим менен жооп берет. Кооптуу дегеним эми мунун караган ишинде бир жагы сүйүнсө, бир жагы сөзсүз каршы болот да. Ошондо мен көп переживать этем, ойлоном. Келгенде только ушу настроениясына карап кабак башына. Балдар барда дагы балдарга аласып кичине эме кылат эле. Азыр балдар жок, экөөбүз эле жашаган үчүн мен только ушуну күтөм да.